Ата-энеңиз 50 жашка чыккан болсо 3 нерсени бериңиз. Биринчиден мейиз, кара мейиз. Бул мейизди кечкурун сууга, жылуу сууга салып коесуз, эртең менен ачып ата-энеңизге бересиз. Бул майда көрүнүшү мүмкүн, бирок жаш өткөн сайын темир телага жетишпегендиктен бул нерсе ата-энеңизге өтө пайдалуу болот, жемиштүү болот, витаминдүү болот. Ал эми экинчиси, үйүңүздө ар дайым туруш керек бул ажва. Ажва курма. Курма мисал үчүн алмада А витамини бар, Б'де Б витамини бар, бадырыңда Б витамини бар. Айтор ушундай витаминдер эсептешиңиз мүмкүн, бирок бардык витаминдерди, майды дагы бардык нерсени чогулткан өзүгө алган бул ажва курмасы болот. Курма ар дайым болуш керек. Ал эми үчүнчүдөн ар дайым табигый нерселер. Табигый ошол сүт болсун, эки огород, эки ряд помидор болсун, өзүңүз эгип, өзүңүз кылсаңыз, ата-энеңизге өз колуңуз менен берсеңиз, мындан өткөн жакшы нерсе жок. Ошондуктан 3 нерсеге маани бериңиз, ушул 3 нерсеге аракет кылыңыз. Төшөк маселеси эркек киши үчүн эң негизги жашоодогу маселелердин маселеси болуп эсептелет. Аялдарда кээ бир учурда тойгоздуң сен башка нерсе барбы оюңда, толко ушул нерсеби, ушул үчүн эле жүрөсүңбү, дагы башка. Аял качан эркек киши сизге тартылып атса, магнит сыяктуу жакындап атса, бул жакшы. Көчөгө барып сойкуга кетип калган жери жок, ойношуга кетип калган жери жок, башка бирөөгө кетип калган жери жок, же кумары менен, колу менен кумарын кандырып алган жок, сизге талабы күчтүүбү? Демек бул сүйүнө турган маселе. Хадис бар. Пайгамбарыбыздын хадиси, нан жаап аткан учурда дагы керек болсо. Бул негизги маселе, нан күйүп кетет, башка болот. Тандырдагы нанын таштап, эркек киши эгер төшөккө чакырса келсин дейт. Көрдүңүзбү, ушул нерседен ар дайым көбүнчө тартылуу төшөк маселесин эркек тараптан болгондугу белгилүү болду да. Тескерисинче дагы болушу мүмкүн. Аял каалаган учурда эркекке берсе, ошол сыяктуу күнөө болот. Тараза бирдей, бирок көбүнчө эркек кишиде талап күчтүү болот аял кишиге караганда. Ошондуктан шартты эки этаж үйдү эркек киши салат, машинаны эркек киши алат, шартты бардыгын кылып, аял кишини үйгө алып келет. Эркек киши бардыгын берет, аял киши бир нерсе берет. Айтайын деген маселе, урматтуу эже карындаштарым, оюбузду өзгөртүшүбүз керек. Бул шахват дегени, каалоо дегени жакшы нерсе. Эгер жаман нерсе болгондо Аллах Таала буну бизге бербейт эле. Жакшы болгондугу үчүн биз көбөйүп атабыз. Ширинен шекер таттуу балалуу болуп атабыз, ушул себеп. Ошондуктан ким болбойлу, эмне болбойлу, бул касиеттүү нерсе, керемет нерсе. Улуу сөздө уят жок дейт. Ошондуктан качан бул нерседен эркек киши токто деп калган болсо, кереги жок деп калган болсо, бул учурда коркуш керек. Бул учурда көрүнүш керек врачка. Ал оорулуп атат же бирдеке болуп атат. Сизге ар дайым талабы болсо, демек бул сүйүнө турган маселе. Аялдар, эркектердин акысын бериңиз. Эриңиздин акысын бериңиз. Макул семиз болуңуз, 110 килограмм болуңуз, макул хуник болуңуз. Бакага карасаңыз, айнекке карасаңыз, айнек жарылып кетсин. Ушунчалык даражада хуник болуңуз, сулуу болбоңуз. Эркекке ким керек деген учурда түшүнүктүү аял керек эң биринчи кезекте. Түшүнүктүү. Эгер кыйын абалда түшүнбөй турган болсо, сулууңду, көзөлдүгүңдү, ашкым деп, жылдызга теңеген сулуулуктун не кереги бар? Бир тыйын да бар дагы. Ар бир учурда эркек кишинин алдында түшүнүктүү аялды үмүт кылат эркек киши. Түшүнүктүү ар бир учурда. Керек болсо, эч нерсе таппай ролтон жеп калган учурда дагы, пловду жирный кылып сон жеп калган учурда да түшүнүктүү аял керек. Ишенсеңиздер, жашоо сулуулуктан куралган эмес. Жашоо бир себептерге эмес, түшүнүккө куралган. Чындап түшүнүктүү аялың болсо, сен кеткен учурда намысыңды, өзүңдүн байлыгыңды сактай турган аял болсо, мындан өткөн чоң байлык жок. Аялдар, эриңизге рахматтуу болуңуз. Көчөдөн бир нан алып келеби, лепешка алып келеби, арзыган чипачип алып келеби. Ушул алып келген нерсең ушул, түзүгүрөөк нерсе алып келбейсиң, мен сага 4 килограмм эт дайындадым эле го дебеңиз. Не алып келсе, колуна карап, колдагын алып, Алла разы болсун. Атасы, сиз бар, биз бар. Сиз багып атасыз, сиз көчөдө согушуп, нанды алып келип атасыз. Деп, колундагы кетмени болобу, бир сантехник инструменти болобу алып, ушунун нанды алып келип атасыз деп, чаңын ачып, тазалап жеп коюп коюңуз. Айтканда таап бересиз. Намкөр аялдар көбөйдү. Торт алып келсең да, сугушенка алып берсең да, айырмасы жок да, былтыйып тура берет. Бир ыраазычылык жок, бир рахматы жок. Рахмат, сиз красавчик, сиз тагып атасыз. Молодецсиз. Бизди багып атасыз. Нааразы аялдар көп да бүгүн. Башкаларга бүт мечтать этип салыштырып алган. Аланча досум бүт подружкаларым соцсеттеги жарым группам эс алып жүрөт Токиодо, Таиландда. Бүт намкөрдү өзүн салыштырып алган башка бирөө. Сен башкасың, алар башка. Алар жеткен деңгээлден сен көбүрөөк турасың, бийигирээк турасың. Аны билбей. Намкөр да. Комфорт зонасы муну бүзүп бүткөн. Жылтырак кафель жашоосу, жылтырак жашоолор, сүрөт, реклама жашоо муну бүзүп бүткөн. Намкөр.
намкөр аял болбоңуз эч качан. Башкаларга эч качан өзүңүздү салыштырбаңыз. Күйөөңүзгө ар дайым рахматтуу болуңуз. Не алып келсе да рахмат айтыңыз, кабыл алыңыз. Күйөөңүздү мактаңыз. Бул күйөөңүзгө мотивация болот. Эртең сөзсүз таап келет ошол сиз айткан нерсени. Карыз кылып болсо дагы таап келет. Көчөгө чыгып базарга барып мунун алып бер дебеңиз. Мени кандай көйнөктө көргүңүз келет? Мени кандай фигурада көргүңүз келет? Ошого жараша ткани алып бериң, ошого жараша кийим алып бериң десеңиз, кургатылган эт, кургатылган күрүч, өзүм иштетип кеткен көйнөктү сизге алып берет. Мага ушунусу десеңиз, анда ичинен жыл дейт да. Ошон үчүн мамиле кылганды билиңиз. Күйөөңүзгө ар дайым рахматтуу болуң дейт карындашым. Урматтуу айымдар, эркекти ыйлатпаңыз. Эркекти эч качан ыйлатпаңыз. Эркекти эмне ыйлатат билесизби? Да сиз ойлошуңуз мүмкүн, кем продукта, кем кийим, эл сыяктуу жашатпай атат деп ар кандай себептер менен өзүңүздү өзүңүз оотуп, кээде кыйналып, чындап кыйналып, жүрөгүңүз сыздап ыйлашыңыз мүмкүн. Көп себептерди ойлоп тауып, кээде неге ыйлап атканыңызды өзүңүз да түшүнбөй ыйлашыңыз мүмкүн айымдардын көбү. Бирок эркекти ыйлатпаңыз. Эркек миңде бир ыйлайт, өтө катуу ыйлайт. Анын ыйлашы өзүнө же өзгөлөргө өтө чоң чечим болушу мүмкүн. Ошондуктан эркектин ыйлашында өтө чоң бир маселе жатат артында. Сизди кичине мышк тиштеп койсо дагы же чымын чагып койсо дагы ыйлашыңыз мүмкүн, бирок эркекти себепсиз эч нерсе ыйлата албайт. Ыйлатпаңыз. Эриңизди ыйлатпаңыз. Апа болсоңуз балаңызды ыйлатпаңыз. Бир туугандарыңбы, ата-энеңби же аялыңбы деген темада өзүңдүн аялың бар, бала чакаң бар, анан бир тууган эже карындаштарың бар. Билесизби, табылып боло турган байлык бар, табылбай турган байлык бар. Билесизби, жоголуп кетип бараткан алтындардан казсак чыгат, көмүрдү да казсак чыгат. Бирок айырмасы неде? Көмүр жерди бир тепсек чыгат. Алтынга көбүрөөк мээнет кылышка туура келет да. Бирок дагы эле табылбай турган байлыктарыбыз бар. Бул не? Ата-эне эч качан бир тууганды башка төрөп бербейт. Башка бирөө бир тууганды төрөп бербейт. Бир курсакка баттык, бул дүйнөдө да чогуу батып жашашыбыз керек. Эң чоң байлыгыбыз бир туугандар, биринчи орунда туруш керек. Ата-эне, бир тууган. Андан кийинки байлыгыңыз өзүңүздүн курган семьяңыз. Сиз бир семьяда бир мүчөсүз. Ал эң чоң байлыгыңыз. Кийин когда өзүңүз бир семья курсаңыз, аялыңыз бар, бала чакаңыз бар, бул сиздин эң чоң экинчи байлыгыңыз. Биринчи байлыкты унутпаңыз, экинчи байлыкты деп. Экинчи байлыкты таштап койбоңуз, биринчисине деп. Ар дайым мамиле кылганды билиңиз. Мисалы, аялыңызга эч качан мына эжеме мынча миллион сом берип келдим деп айтпаңыз. Бир туугандарга кылган жакшылыгыңызды аялыңызга айтпаңыз. Аялыңыз ойлойт, мен апам ушундай муктаж болуп турса бир тууганга берди, же өткөндө бергенсиң мен апама бербейсиңби деген ызычуулар келип чыгышы мүмкүн. Ар кандай маселе болушу мүмкүн да. Ошондуктан аялыңызга кылган жакшылыкты бир туугандарга айтпаңыз, бир туугандарга кылган жакшылыгыңызды аялыңызга билбей эле койсун. Тамам? Бизнесмендердин кулагына кулак сырга, эркек киши көчөдө экен, эркек киши көчөдөн акча табат экен деп үйдөгү балдарыңызга мээрим бербей койсоңуз, тарбия бербесеңиз, сиз ойлоп атасыз, тамак аш, кийим кече болду деп. Кечкурун келесиз, курсагы токпу, кийими барбы? Болду, уктады. Намазы жайда болдубу? Жок дегенде бир бет Куран окудубу деп сурабасаңыз, эртең күн келет, жашыңыз 40-ка чыгат, 50-ге чыгат, 30-га чыгат, дүйнөнүн жарымын байлыгын өзүңүзгө кылып чогултуп алсаңыз, Россиянын жарымын өзүңүзгө кылып алсаңыз дагы, 5 балаңыздын бир эле баласы чыгат дагы, көчөгө чыгып, мен да болдум, атам ушундай эле, мен да ушундаймын деп, көчөгө чыгып, арамга, кыздарга, сигаретиге, аракка, наркотикиге сиздин байлыгыңызды бүт чачып жок кылат. Ошондуктан эркек киши көчөгө кандай маани берсе, үйлөсүнө, аялына, балдарына ошондой маани бериш керек. Эриңиздин иши жүрүшпөй, акча таппай калса сизге, сиз башкасын табышыңыз керек деген нерсе жок. Сиз иш табышыңыз керек. Ошол учурда колдошуңуз керек. Аял болуп туруп, ошол учурда эң керек учуруңуз ошол. Качан эркек киши баткакка батып калса, белчесинен ылайдан чыкпай калса, банкрот болуп калса, бизнестен күйүп калса, бирөө алданып калса, алдап кетсе, ошол учурда эң сиз туруп бере турган учуруңуз. Бирок ушул эле жерде эркектерге дагы эскертүү, 20 жыл аялыңыз алдыңызда туруп берет, бутка турууңузга чейин, машина алууга чейин, үйдү эки этаж кылып салганга чейин, бар жокту жайына кылганга чейин аялыңыз алдыңызда турат. Бирок качан байып, өнүп өсүп калган учуруңузда жаш кыздарга кетип калышыңыз бул эки жүздүүлүк. Эки тараптан караганда дагы
Экөөнүн туура багыты бар, туура эмес багыты бар. Туура багытка жетери жок. Үй бүлөдө бир адамга берет, бир адам болуп кетет, бир адам акча маселесинде өтө ийгиликке чокуга чыгып кетет. Бирок ошо бир адамга берип, башкалардыкын дагы берип аткан болот да. Туз тамакка сепкенде бардыгы бирдей себесиз. Картошкасына сеппейин, этине сеппей эле коеюн дебейсиз го, чынбы? Бардыгына бирдей аралаштырасыз. Аллах Таала бергенде бир үй бүлөдөн бирөөгө береби? Аны карайт. Эгер башка бир туугандарына берип, эжесине берип, карындашына берип, агасына берип, инисине берип, жакшынакай бөлүштүрүп, сыйлай рахымды жакшы кылып аткан болсо, аны эселетип көбөйтө берет байлыгын. Бирок бербесе, акчадан кысып койсо, же катынынан ашпаса, өзүнүн любовницасынан ашпаса, анда Аллах Таала андан алып, башка бир тууганыга берип коет байлыкты. Аны өстүрөт, аны көтөрүп коет. Ушундайлар бар. Бишкекке келип өнүп өсүп бизнес кылып байып кеткен. Бир тууган инеси айылда эшек минип жүрөт, бул бишекте бешет минип жүрөт. Айылда апасын караган бала, апасын карайын деп Россияга кете албайт, башка иш кыла албайт, бизнес кыла албайт, апасынын ата-энесин караш керек ар дайым. Бул ээн эркин, чоң бала да бул. Бизнесин кылды, бар жогун кылды, сонун болуп кетти, бирок аркы байкуш ата-энесин карайын деп эки жака чыга алган жок, иштей алган жок. Бул сенин милдетиң, ата-энени караш анын эле милдети эмес, сен дагы карашың керек, сен дагы багышың керек, сен дагы ай сайын акча которушуң керек ага. Бизде түшүнүк бар, үйдүн кичине баласы ата-энени караш керек деген. Жок. Сөзсүз түрдө бардык бир туугандар, кызы болобу, баласы болобу, бардык ата-энени бирдей караша милдеттүү. Ошондой экен, байлыгың туруктуу болсун, түбөлүктүү болсун десеңиз, анда бир туугандарыңызга мага бериңиз. Бирок бир туугандарга берип аткан нерсеңизди аялыңызга айтпай коюңуз. Мугалим кызга сөзсүз түрдө үйлөн. Мугалим кыздарга үйлөнүштүн негизги 3 пайдасы, 3 себебин азыр айтып өтөм. Биринчиден, мээримдүү. Ал сага, ал балдарга, кантип эле вес мектепке мээрим көрсөткөн, вес мектептеги башка бирөөнүн, садиктеги башка бирөөнүн балдарга мээрим көрсөткөн кыз келип сенин өзүнүн баласына мээрим көрсөтпөй койсун. Бул мээрим маселесинде, мээрим махабатты өзгөчө күчтүү берет булар, мугалим кыздар. Ал эми экинчиден, тарбия маселеси. Мектептеги канчалаган класстагы адамдарды эч ким укпаган, ата-энесин укпай мектепке келип, сен аялыңды угуп, тарбия алып кетип атат да. Анан башка бирөөлөрдүн ондогон, жүздөгөн адамдардын балдарын тарбиялап койгон мугалим кыз сенин балдарыңды сонун тартыктуу тарбия кылат. Чыныгында байкасаңыз, Чубак устаздын апасы дагы мугалим болгон. Күчтүүлөрдүн көбүнүн ата-энеси мугалим болот. Бул экинчи себеп. Биринчиси мээрим махабат маселеси, мээрим махабатка толуп, тоюп чоңойот да. Ошол балдар лидер болот, ошол балдар бактылуу болот. Экинчиси тарбия маселеси. Башкаларды балдарын тарбиялаган, сенин балдарың сону тарбиялайт, өзүнүн балдарын. Ал эми үчүнчү пайдасы, мугалимдер көп учурда сулуу болот. Чындыгында сулуулугуна бардык эркектер биринчи ашыгат, камданат го, чынбы? Мугалимдер сулуу болот. Хуник болуп кетсе дагы сырт келбети жан үйнөсү өтө кооз болот. Тамам. Аялыңды кызган. Даюс ким? Аялың кызганбаган эркекти даюс деп коет. Даюстар бүгүн өтө көп өткөн учуру. 21-кылым даюстардын учуру болуп калды да. Аялың кызын кызганбайт. Кызганыш керек. Эгерде сенде даюстук сыпаты болсо, демек сен даюстардын даюсусуң. Аялыңды кызганбасаң. Ким менен жүрөт, эмне кылып жүрөт, каякта жүрөт. Каалаган жөнөтүп коесуң, каалаган жерине. Даюс болбош керек. Даюс болбош керек. Кызганыч сыпаты болбосо кайсыдыр бир эркекти, ал эркек эмес. Ал катын дагы боло албайт ал. Себеби катындарда дагы кызганыч барак болот. Катын дагы боло албайт да. Ошондуктан да ал даюс. Кызганыч ушундай болуш керек, кайнап туруш керек. Чайник бар го, ичинде кайнаса сыртына эчтекен чыгарбайт. Ошол сыяктуу кайнап туруш керек. Бир жаргат, катуу жаргат, күйгүзө коет бир жерде. Ошондуктан эркек кишиде кызганыч сыпаты болуш керек, даюс болбош керек. Даюс болмогула. 3 эркекти аялдар эч качан урмат кылбайт, сыйлабайт. Биринчиден жалпоо, телефон колунда ар дайым, ушундай. Же пульт колунда ар дайым, телевизордо ушинтип чыгып отурат. Телевизор, жалпоо диванды сүйөт ар дайым. Ушундай эркектер бар, көчөгө аялын чыгарып коет,
Жок дегенден аялым иштеп акча табып келип атат, эми балдарга тарбия кылайын деп балдарды кармап үйдө балдарды тарбиялап үйдөгү иштерди кылып отурат да. Чындап аялы жетишпей аткан иштерди үйдөгү иштерди эркек өзү бүтүрөт, моюнга алат чындап. А кээ бир эркектер бар, аялы акча табып келет и үйдөгү иштерге дагы жардам бербейт да. Саардан кечке жатчы болсо болду буга, жалкоо. Же үй бүлөгө жардам берейин дебейт, же көчөдөн рызык табып келейин дебейт. Бул эркектерди аялдар эч качан урмат сыйлабайт. Жекиси ушул экен, а? Же өзүгө дагы, өзгөгө дагы эч кимге пайдасы жок. Пайдалуу болуш керек. Ал эми экинчиден эч ким урматтабаган, аялдар эмес, эркектер да урматтабаган эркек ким десеңиз, бул аракети жок. Та бир нерсени бизнес кылып атат, бир нерсе китеп жазып атат, бир нерсеге аракет кылып атат, бул аракет кылып атат да. Бирок окшобойт. Бирок бир күн окшойт сөзсүз түрдө. Окшобой аткан башка маселе, бирок бир нерсени жөн эле кылбай жатып алыш бул башка маселе да. Салыштырсак, төө менен иттей айырмасы бар. Андай адамдын алдында бардыгы туруп берет. Аракети күчтүү адамдын алдында. Аялы дагы, достору дагы бар дагы. Аракети бар себеби. Бирок эч нерсе кылбаса анын алдында ким турат? Бул экинчи маселе. Жалкоо болбошуңуз керек экен, ар дайым аракетте болушуңуз керек экен. Ал эми үчүнчү маселе бар. Бөгүп ичкен. Сигаретке кирип кеткен, наркотикке кирип кеткен. Аялдарга кирип кеткен. Bunday erkeklerdi hiç kim урматтабайт, сыйлабайт. Да, акчаң үчүн, видеоң үчүн, башка үчүн, же машинаң үчүн жүрүшү мүмкүн кээ бирөөлөр, бирок убактылуу. Эртең ичип, ичкилик сени жеп түгөтөт. Ошол учурда түгөнгөнүңдү өзүң сезесиң, бирок алдыңда эч ким калбаганын да сезип каласың да. Ошондой экен. Бул сыпаттардан астайлы эркектер. Ынжык эркек болбо. Балаңдан, кызыңдан бирдекени аяй турган болсоң, сен ынжык эркектердин катарындасың. Билесизби, бир нерсени эзиле берет. Бир чечкиндүү чечими жок. Ар бир маселеде же ал жак кылбайт, же бул жак кылбайт. Аяй берет. Ошо аяп аткан акчасы баласынан, кызынан, аялыдан аяп аткан акчасы эртең бир проблемага эле чыгып кетип калат да негизи. Ынжык болбош керек, чечкиндүү болуш керек. Ал падышам деп, ал ажым деп, сизди лидер деп билип, өзгөчө бир сыпатыңызды тандап сүйгөн да. Аялдар ар түрдүү себептерди издейт башында. Бул ушунча аракет кылып атат мага, же ушунчалык бир акчасын берип атат мага, же ушунчалык чечкиндүүлүгү бар. Айтор бир сыпатыңыз менен сизди жакшы көрүп, жактырып сүйдүбү? Кыз бала учурда өтө чуркайсың. Аялың болгондон кийин мамиле кылбай коесуң. Ойлойсуң, ал кетип калбайт, ал болдум, түбөлүктүү меники деп ойлойсуң. Ошол этапта, ошол түшүнүктө каалагандай мамиле кылышып баштайсың да. Бирок бул туура эмес. Жогосуз айткандай, эң жакшысына аялдар татыктуу. Өзүң туалет казсаң дагы аялың канышабай жашасын деген устазыбыз. Чындыгында өзүң носкичен калып кетесиңби, жыртык носкиди кийип каласыңбы, жыртык турсаны кийип каласыңбы, бирок аялың сонун жашаш керек. Шарт. Ынжык болбо. Эң жакшы садака үй бүлөңө бергениң, эң жакшы ихсан үй бүлөңө кылганың, эң жакшы мамиле бул сенин үй бүлөңө болуш керек. Көчөдө болор эмес. Эркек киши кыянат кылса, аял күнөөлүү. Аял өзүнө карабады, энергия бербеди, өзүнүн сулуулугуна карабай койду, фигурасы мындай болуп кетти, семирип кетти, поэтому эркек кыянат кылып кетти, башкасын табып алды деген ой караштагы, көз караштагы адамдар бар да. Негизги жооп эркек өзү күнөөлүү. Кудайдан коркпой калган учурда бардык нерсени кылууга даяр болот адам киши. Кудайдан коркпой калган учурда. Аял да, эркек дагы. Энергия бербеди дешиңиз мүмкүн. Энергияны 2080 волттук электриктерди алып келип чогултуп токту берсе дагы, энергияны берсе дагы баары кыянат кыла берет, эгерде Кудайдан коркпой калса. Сулуулук маселеси ортого коюшу мүмкүн, сулуу болбой койду дешиңиз мүмкүн. Жок, мына дагы эмес. Елизавета менен жашабайбы, Клеопатра менен жашабайбы? Дүйнө модели сулуулук боюнча 25 жыгып койгон, жеңип койгон сулуу модель менен жашабайбы? Баары кыянат кыла берет, качан Кудайдан коркпой калса. Аялга өчөшүп кыянат кылдым дейт кээ бирөөлөр зериктим дейт, кээ бирөөлөр жашоодон кыйналдым дейт, ошон үчүн кыянат кылдым дейт. Жок. Сен сүйүнбө. Сен тобо кыл. Сен күнөөлөрдү башкага аударба. Анан айтарым аялдарга, качан эркек кишинин кыянатын аял киши билип калса,
мен өчөшүп кыянат кылсам бири болот, ошентип өчө алам деп ойлойт да. Жок. Андай кылбаңыз. Балким ал тозокко түшөт. Сиз дагы тозокко түшөм деп өзүңүздү откозуп башыңыз керек. Азыр 10-нчы этаждан күйөөңүз түшүп кетсе аркасынан мен сиз дагы түшүп кетпейсиз го, чынбы? Кабырга түшүп жатса мен дагы кошуп жатамын дебейсиз го, туурабы? Башка жерге тийип кетесиз. Ошол сыяктуу эле тентекке теңелип керек бою секирбеңиз. Бойдоктун шахваты аялдарга кыздарга карата каалоосу баягы гранатомет окшош, жарылуучу бир заттарга окшош да. Ал ядерный болуп айырмасы жок, кичине чоңбу. Колдон эле чыкса болду, ал жарылат да. Эркектер себептерден сактаныш керек ошондуктан. Кыздар барбы интернетте кирбе, кыздар бар сайттарга кирбе, уятсыз фильмдерди көрбө. Ошол сыпатта сени чыныгы реал кыздарга алып барат да. Ошондуктан себептерден токтотушуң керек өзүңдү. Гранатометтин биринчи немесин чыгарып турган жарасың, ордотасың. Ошол сыяктуу ал чыккандан кийин жарылбастан койбойт да. Сеники деле ошондой. Уруктук бир көтөрүлгөндөн кийин чыкпайынча сени тынч койбойт. Ошондуктан себептерден сактанышың керек. Башка нерсе телодон өзү эле чыгып кетет. Ызаң, зара, чимкирик, түкүрүк ошол сыяктуу башка нерселер дагы Кудай Таала өз жолуна чыгарып коет. Ал оору эмес, башка болбойсуң. Ошондой экен, ошондой. Анан сүйүү маселесинде айтат бол, кээде шайтан сага жубай кылып көрсөтүп, бул сен сүйгөнүң деп, аркеңди жолтуруп коет. Ошондуктан да түгөй болбой турганды сүйүктүүсү кылып көрсөтпө дейт да. Чындыгында ошондой. Чындыгында ошондой. Бир адам, жаш жигит, колдоруна атайын найзаларды байлап, арстан менен согушканы барат экен, өлтүрөм деп арстан. Арстанда жаткан абалда жаныга барат экен, жаныга барса арстан туруп, агын эки колу менен эле манжалары менен, буту менен басып өлтүрүп коет экен баягы жигитти. Окуя ушул жерде бүтөт, бирок алына турган сабак качан бул жигит менен арстанды салыштырышат да. Салыштырган учурда жигит бул акыл дейт да, арстан бул махаббат дейт. Качан махаббат бутка турса, акыл жер менен жексен болуп кетет дейт да. Акыл калча айтып кое бересиң, мисалы айтып коюшат, бир кыз үчүн ушундай кылдыңбы, бир кыз үчүн өзүн өлтүрүп алдыбы, же бир кыз үчүн ушунча ойлоносуңбу дей берет. Өзүнүн башында түшкөн жок да бул маселе. Ал бирөөнүн башында болуп атпайбы, акыл менен айтып кое берет да ошентип. Анардын жүрөгү уруп атат, муну акыл менен ойлонуп атат да. Когда тескерисинче болсочу, мунун жүрөгү анакыл болсочу, ал деле ушундай саатта айтмак, бир кыз үчүн башыңды урутасыңбы деп. Айырмасы сен башың иштетип атасың, ал жүрөгүн иштетип атат да. Ошондуктан айырма көп. Кудайым жубай кылбай турган адамдарды бизге махаббат кылып, сүйүү кылып, иш кылып, мээрим махаббат кылып жолуктурбасын.